жакшы иштеп атасыңар. Обедиңер келет саат 12-де. Айылдагы аялдардын башын бириктирген кооперативдин башчысы Халима Хисамова 30 гектар жерге күздүк эгинди жаңы ыкмада септирип жатат. Кооперативдин таласына эгилип жаткан эгиндин үрөнү да жаңы. Дан эгиндерин жаңыча технология менен жерди айдабай түз себеби айрыкча суу жетпеген кайрак жерлерде ишке ашууда. Себеби жердин кыртышы бузулбай, анын нымдуулугу сакталат экен. Демек эгиндин өсүп чыгышына жакшы шарт түзүлөт. Бири сашниги неме үрөн таштайт экен, бири сашниги неме таштайт экен. Удобрение. Негизи мындай методу жакты, то что удобрение берет бул. Мындай жаңы ыкма менен күздүк эгүү Түп районунун дыйкандарынын кызыгуусун арттырууда. Себеби бул өрөндө жалпы 52.080 гектар айдоо жери болсо, анын көбүн тагыраагы 31.050 гектарын кайрак талаалар түзөт. Ысыккөл айылынын жери сугат эмес, жесткий багар да, жесткий багар. Эгер бул жерде которуштуруп айдабаса, минеральный удобрение бербесе, жаан чачын болбосо биздики күйүп кетет, актабай калат чындап. Күйүүчү май да кымбат, услуга да кымбат. Анан ошо жаңы сорт, жаңы удобрение, жаңы метод менен колдонбосок, биздики дыйкандардык ишибиз акташа кыйын болуп калат да. Айдалбай түз себүү технологиясы Ысык-Көл облусунда алгачкылардан болуп Түп аймагында башталды. Ал үчүн Атайын долбоордун алкагында шаймандары менен МТЗ 102 маркасындагы трактор лизингке жаңы алынып келинген. Техниканын артыкчылыгы бул айдап себүүдөгү эрежелерди дыйкан бир эле шайман менен ишке ашырат экен. Мындай ыкма дыйкандын капчыгына да кедергисин тийгизбейт. Айдайт, анан малалап турмайт, андан кийин себет, андан кийин каткилейт. Ошондо 4 операцияны бул жалгыз эле бүтүрүп кетип атат да. Анан биз эсептеп көрсөк, ушул 4 операция кеткен акча каражаты бир 7000 сомдун тегерегине чейин барат экен. Муну менен жашаса, сепсе 4.500 сом тегерегинде болот. Ошону менен баардыгы ичинде, майы дагы, услугасы да ичинде. Быйыл Түптө 184 гектар жерге күздүктү дал ушундай ыкма менен себүү мерчемделген. Азыркы тапта 20 гектардан ашык аянтка дан эгиндери эгилип бүткөн. Өлкөдөгү азык-түлүк коопсуздугу үчүн иштелип чыккан бул долбоордун келечегинен үмүт арткан дыйкандар көп. Болбосо кургак өрөөндөгү дыйкандардын мээнети акталбай, убара тартып калган учурлар арбын эле болуп келген. Азыр технология өзгөрдү. Азыркы именно жердин үстүнкү катмары 5 сантиметрге чейин иштеш керек да. Анан ушул моорекил ыкма мына ушундай чопоолуу, анан кумдак жерлерге пайдасы тие турган нерсе да. 5 сантиметрге чейин глубина кирет. Анан ошол жерге буудай, үрөн, удобрениясы менен чогуу атат. Анан артынан эң жакшы эмне болуп атат? Таптап кетип атат. Анан контакт болуп атат дагы, мына сходтору бир убакта сход болот да. Азыркы тапта райондо кылкандуу дан эгиндерин ооруп жыйноо иштери толук бүткөн. Учурда картошканы казып, күздүк эгиндерин айдоо кызуу жүрүп жатат. Айта кетсек, Айыл чарба министрлиги тарабынан быйыл Түп районуна 4000 гектар жерге күздүк эгиндерин айдап себүү тапшырмасы коюлган. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, Ала Тоо 24, Ысык-Көл облусу.